Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы, аны мен Каныкей Жунусова алып барам. Ал эми биздин студиянын бул жолку мейманы мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Сарпашев Тайырбек Дүйшүкевич. Тайырбек Дүйшүкевич, саламатсызбы? Биздин студияга куш келипсиз. Алгачкы суроо мына 16-январда болгон авиакырсыктан биздин бир топ мекендештерибиз ошо паспорттарынан айрылышты. Алардын паспорттарын калыбына келтирүү маселеси кандай чечилип жатат? Рахмат. Биринчиден мен башында айта кетейин, биз мамлекеттик каттоо кызматы катары биз өзүбүздүн дагы бир күндүк айлыгыбызды чегерип жардам бердик. Жарандар катары биз ГРС боюнча биз 1.661.000 сом акчаны ошо жардам берүү фондуна которуп бердик. Ал эми документтер боюнча бизде 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бул сөзсүз түрдө жана жердин документтери боюнча, ал боюнча бизде штаб башталган, түзүлгөн күндөн баштап иштей баштаган биздин кадастрдын жумушчулары баары ошол комиссиянын составында иштеп, ким документтерин тактала элек болсо анын баарын тактап жасалып атат жумуштар. Ал эми экинчи жагы бул сиз айткан жанагы паспорттар. Анткени үйүндө баягы талкалангандан кийин айрымдардын паспорттору жоголгон, документтери жоголгон. Биз жакында жабыркагандар менен өзүм барып да жолуктум. 13 адамга бүгүнкү күнгө уже документ, паспортты бердик. 11 балага туулгандуу тууралуу кубөлүктү кайра бердик. Анан бир баланыкы ушул биринчи документтери жок экен, төрөлгөн баланы баягы медицинадан ала элек экен, анын баарын алып министрликтен берди. Азыр эми аны да жасап берип атабыз. Башкача айтканда, бүгүнкү күнгө документтери үчүн кайрылгандардын баардыгы алышты. Бирок айттык дагы эми кээ бир адамдар эс үчүн жей элек, ден соолугун калыбына келтире элек. Ошондуктан биздин эшигибиз ачык. Дайым биз алардан кабар алып атабыз. Андан сырткары дагы бир жарыяны айттым мен барганда. Эгерде ошол талкаланган үйүңүздөрдө да башка документтер болушу мүмкүн. Башкача айтканда, айылдагы үйүңүздөрдүн документи болушу мүмкүн. Айткені айрымдар квартиранттар экен, айылда үйү бар, бирок бияка келип жашап аткан. Эгер ал документтериңиздер болсо дагы биз жасап беребиз дедик. Анан айта кетиш керек, биз ага эч кандай акысыз, акы төлөтпөй эле баардык документтерди биз жасап беребиз. Мындан кийин кайрылса деле биз жасап беребиз деп баарына кулактандырып айттык. Биздин өзүбүздө дагы атайын кызматкерлер белгиленген бул жумуш алып баруу боюнча. Алар улам кабар алып, анан айрымдарына биз ошо больницага чейин барып, бизге келтирүү убара болбостон бизде мобилдик топтор иштейт. Баягы кары картаңдарды да биз паспортташтырабыз да. Анан ошолорго барып, үйлөрүнө чейин барып, больницага чейин барып, ошол жерден кызматты көрсөтүп, баардык документтерин бүгүнкү күндө кайрылгандардын баардыгы алышты. Дагы кошумча суроо, 1994-жылы берилген паспорттор дагы ошо жокко чыгарылат деген сөз болду эле. Буга чейин бул качантан баштап ишке ашат? Анан ал паспортты жокко чыгаруу зарылдыгы эмнеден улам келип чыкты? Эми негизинен 1 апрелден баштап жокко чыгарылат. Бул боюнча токтом кабыл алынган. Анткени биз күн мурунтан айтып келатабыз. 94-жылкы паспорт өзүңүздөр билесиздер, сүрөтү колго жабыштырылат. Андан сырткары колго толтурулат фамилиялары. Эми бул эски үлгүдөгү паспорт болгондо, андан кийин 2004-жылы жаңы үлгүдөгү паспорттор келген, бүгүнкү биз колдонуп аткан. Анын баардыгын биз айлантуудан чыгарып атабыз. 1 апрелден баштап ал паспорт жараксыз деп табылат Кыргызстан территориясында. Биз былтыр эле ушул референдумга даярдыктын алкагында, жергиликтүү шайлоолордун даярдыктын алкагында 2016-жылы биз 75 000 адамга бекер паспортун ошо 94-жылкы паспортто ID картага алмаштырып бердик. Биздин эсебибиз боюнча 6000ге жакын жарандын дагы 94-жылкы паспорту бар. Ошолорду биз айтаар элек, учурдан пайдаланып баардыгыңыздар эң жакынкы паспорттук столдорго кайрыла берсеңиздер болот. Биз былтырдан баштап универсалдуу кандайдыр бир тейлөөгө өткөнбүз. Мисалы үчүн ат башынын жараны өзүнүн районуна барбай туруп Сокулуктан деле, Баткенден деле, же болбосо Оштун жараны Кара-Балтадан, же болбосо Каракол, Оштун неме Көсүккөлдөн деле ала берет да. Биздин баардык паспорт столдор бизге универсалдуу иштей баштады. Бири-бирине биз электрон түрдө кошконбуз. Ошондуктан кайсы паспорт стол жакын болсо ошого барып кайрылып алмаштырып алсаңыздар, биз ушу 1 апрелден баштап сиздерде кыйынчылык пайда болбосун деген жарыян. Төлөмдөрү кандай болот? Биз бекер алмаштырып берип атабыз аны. Бардык жандар. Биометрикалык паспорттор качантан баштап бериле баштайт? Эми биометрикалык паспорттор биздин кореялык биздин өнөктөштөрүбүз менен бирге башталды. Мунун окуясын айта кетсек, былтыр ушу биздин президентибиз Кореянын президентине кайрылган. Ушул биздин биометрикалык паспортторду ишке киргизүү боюнча каражат жагынан жардам сураганда, ошол Южный Кореянын өкмөтү бизге $7,5 миллион каражатты грант түрүндө бөлүп берген. Эми грант деген грант, буну бизге акча келбейт, буга бизге ошол
өздөрү корейлер өздөрү ошого акчанын көлөмүнө жараша даярдап беришет да. Анан аны биздин график боюнча марттын ортосунун экинчи жарымында деген график менен келатабыз. Эгерде ал график бузулбаса, анда ошо марттын аягынан баштап биз жаңы үлгүдөгү ID карталарды берип баштоону баштайбыз. Анан айтып кетчү нерсе, биз жалаң эле паспорт столдордон эмес, биз азыр даярдап атабыз. Айыл өкмөттөрдүн биринчи этажында дагы паспорттарды алмаштырганга кабыл ала турган адамдар болот. Айыл өкмөтүндө болот да. Ошондуктан бул биздин бир 90га жакын паспорт стол эмес, 453 айыл өкмөтү кошулганда 600ден ашык паспортту кабыл алуу алмаштыруу жайлар иштейт. Биз ойлойбуз жылдын аягына чейин дээрлик бардык жарандарга жаңы үлгүдөгү паспорттарды беребиз деген план менен иштеп атабыз. Демек айылда жашагандар ошо райондун борборуна барып бара тартпайт экен да. Тартпастан ошо айыл өкмөтүнө кайрылат да. Жакшы. Буга чейин деле айтылып келет, мындай фактылар деле болуп келет. Ушу биздин Кыргызстандын паспортун чет мамлекеттик жарандар колдонуп келген. Ушул маселеге бөгөт коюу үчүн сиздер эмне иш аткарып атасыздар? Мына ушул сиз айтып аткан эмне үчүн биз муну киргизип аткан себеби ушул биометрикалык паспорттарды жасоого мүмкүн эмес. Анткени анын татаалдыгы биз колдонуп жүргөн акчадай эле, абдан татаал жасалган. Өзү дагы. Экинчиден, аны электрондук дагы мындай бир электрондук ачкыч менен жабылат. Башкача айтканда, сиздин паспортуңуз келип, ошол нотариуска берген убакта же пограничниктерге берген убакта аны электрондук түрдө анык эмес экенин тактап алат да. Башкача айтканда, жасап алганга мүмкүн болбойт. Ошол биздин мындан ары ушу баягы ушу кезге чейинки болуп келген кемчиликтерди, болуп келген жанагындай мүчүрүштөрдүн баардыгы жаңы муундагы паспорт менен жабылат деген бизде бекем ишеним бар. Дарбек Сарпашевич Душкевич, кечирипсиңиз биздин студияга убакыт таап келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көргөн өзөктүү маселе программасы болду. Саламатта калыңыздар.